Пифагор математика аркылуу музыкалык ыргакты зерттеп, содан күнү бүгүнгө дейин кең колданылатын гармония угумун тугузду. Бүкүл гарыш, бүкүл адам болмаса, адамдын ички жан алеми түгелдей гармониялык үндестикке, гажайып үйлесимге ийе. Дүйнөнүн нагыз кубанышы сол үндестикти окуу, үйлесимдүүлүктү сезинүү. Ол типти аспандагы жылдыздар гармониялуу нүктелерге орналаскан, улардын козголусунан тууган тогуспал үн гарыш күйү болуп ойнолот деп эсептеди. Майкл Фарадей агылшын химик жана физик. Ол 1791 жылы 22-кыркүйөктө дүйнөгө келди. Фарадей электромагнетизм жана электрохимия саласынын дамууна үлкен үлес косты. Электромагниттик өрүс тууралуу бөлүмдүн негизин салуушу болуп эсептелет. Электромагнетизм теориясы туракты ток өткөн өткөзгүчтүн айналасында пайда болатын магнит өрүсүн зерттөөдүн натыйжасында тужундалды. Онун ашкан электромагниттик индукция жана электролиз сандары электрокозголткучтар технологиясынын негизи болуп табылат. Фарадейдин аркасында биз күнделиктүү турмузда электр тогун пайдаланабыз. Программист Чарльз Бэббидж 1833 жылы программалык баскаруу менен арифметикалык жана сактоо куралы бар гиганттык арифмометр аналитикалык машина жобасын жасады. Бэббидждин аналитикалык машинасы колдонулуу менен жумуш істөө боюнча көп жерлерде программалык баскаруу менен жумуш істейтин машиналардын биринчиси саналады. Бэббиджге гылымый изденистерде көп жагдайда көмөкчү жана ариптес болгон Лавлейс ханым эди. 2017 жылы дүйнө жүзүлүк олимпиада жарысында физика пәнинен номер 8 мектеп лицейин түлегі Боронча Георгий қола медаль алып келди. Болот Өтебаев математика пәнинен 15 халыкаралык Жөтүков олимпиадасынын күмүс медалын жеңип алды. Данияр Закарин информатика пәнинен 15 халыкаралык Жөтүков олимпиадасынан алтын медаль алды.